Кышында маанайыңыз чөгүп, табитиңиз тартпай, сасык тумоодон, депрессиядан жана башка көйгөйлөрдөн жапа чегип жатасызбы? Мындай көйгөйлөргө Д витамини жетишсиздигинен улам кабылдыңыз. Күн нуру жетишсиздигинен кышы бою бул дарттардан арыла албайм деп капа болбоңуз. Биздин өлкөдө эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчу Д витамининин дефицитинен жапа чегип келишет. Төмөндө айтылган азыктарды тамактардын тизмесине кошуп, суук мезгилди дагы ойдогудай көңүлдүү өткөрүңүз. Мындан сырткары Д витамини ден соолугуңузга олуттуу таасир тийгизет. Жаш балдарга рахит оорусун пайда кылса, улгайгандарга остеопороз, башкача айтканда сөөктүн резорбциясын пайда кылат. Ашыкча колдонууда кальций канга топтолот. Бөйрөк таштары, жүрөк жана бөйрөк ооруларын пайда кылат. Д витамини бар тамак аштан 100 грамм жесеңиз, күнүмдүк Д витамининин 10%-ын канааттандырат. Тамак аш менен витаминдин талабын толтуруу холестеролду көбөйтүшү мүмкүн. Анткени бул азыктарда май бар. Биринчиден өзүңүзгө көңүл буруңуз. Ал үчүн эмне кылуу керек? Албетте жеткиликтүү жана туура уктоо. Жеткиликтүү жана туура уктоо Д витамининен көбүрөөк пайда алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, күнүнө 5 саат уктаган адамдарда витамин Д'нын деңгээли төмөн. Ашыкча салмактан алыс болуңуз. Ашыкча салмактан жабыркаган адамдар Д витамининин жетишсиздигине кабылары толук мүмкүн. Бул типтеги адамдарда денеге күн нуру жетиштүү көлөмдө тийсе дагы, Д витамининин теридеги өндүрүшү азайып, натыйжада Д витамининин узак убакыт май клеткаларында сакталып, таасирин жоготушу ыктымал. Туура тамактанууга көңүл буруңуз. Тез татымдардан, аябай шекери мол тамактардан оолак болуңуз. Күндүн көзү ачылганда 10 мүнөт сейилдеп келсеңиз болот. Жука кийинип ооруп калбаңыз. Бетиңиз менен колуңуз аркылуу алган витамин 1 суткага жетет. Тамактардын тизмегин пайдалуу азыктарга толтуруңуз. Алар кайсылар деп жатасызбы? Анда кеттик. Биринчи, лосось балыгы. Жүрөктүн ден соолугу үчүн жана белокту сапаттуу сактоо үчүн лососьтагы Д витамининин кампасы. Омега 3 майларын алуу үчүн жеген бул балыктын 85 граммында 447 бирдик Д витамини бар. Мындан тышкары скумбрия, сардина жана тунец сыяктуу балыктар аталган витаминге өтө бай. Ушул себептен кыш мезгилинде балыкты керектөө үзгүлтүккө учурабашы керек. Тескерисинче жумасына 3-4 жолу колдонууну адат кылыңыз. Экинчи, уйдун боору. Боор азыркы учурда мурдагыдай көп колдонулбайт. Сиз бул азык Д витамининин булагы экенин билчү элеңиз. 85 грамм уй боорунда 42 бирдик Д витамини бар. Бул сиздин күнүмдүк муктаждыгыңыздын 4/1 бөлүгүн камтыйт. Ошондой эле темирге жана B12 витаминге өтө бай. Үчүнчү, тунец балыгы. Балыктын Д витамининин казынасы экенин баса белгиледик. Бирок жогоруда айтылган лосось, сардина балыгы сейрек кездешүүчү Д витамининин булагы экенин белгилей кетүү керек. 100 грамм тунец жесеңиз, 236 бирдик Д витаминин алып, кышты көйгөйсүз өткөрө аласыз. Эс тутумду чыңдоо үчүн дагы маанилүү азык. Төртүнчү, козу карын. Козу карындын кээ бир түрлөрү күндүн ультрафиолет нурларына кабылганда адамдар сыяктуу эле Д витамининин иштеп чыгууга жөндөмдүү. Дарыгерлер портабелла жана топчу козу карын колдонууну өзгөчө сунуш кылышат. Аптасына 20 данага чейин жесеңиз болот, бирок холестеролдон жапа чегип калбаңыз. Бешинчи, апельсин ширеси. Дүйнөдөгү адамдардын 75%-га жакыны ар кандай деңгээлдеги лактозага.
2,5% сүткө аллергиядан жабыркашат. Бул шарттарды эске алып, апельсин ширеси D витамининин толтуруу үчүн эң мыкты азык. Ал эми апельсин ширеси D витаминин толтуруу үчүн эң мыкты азык. 1 стакан апельсин ширесинин курамы болжол менен 12% витамин D'дан турат. Алтынчы. Таттуу картошка. Таттуу картошка өлкөбүздө аябай колдонулган жашылчалардын катарын толуктабайт. Бирок D витамининин казынасы. Ошол эле учурда С витамини, темир жана магний бар. Ден соолугуңузду чыңдоо үчүн дасторконуңуздан айырбашыңыз керек. Жетинчи. Петрушка. Петрушка D витаминди гана бербестен, тамак сиңирүү, органдарын зыяндуу заттардан тазалоо, гемостазды сактоого көмөкчү. Курамында йод, калий, магний, С, К, Е жана А витаминдерине бай. Күнүнө 500 грамм, жумасына 2-3 килограмм жесеңиз, көп түрдүү вирустардан оолак болосуз. Сегизинчи. Сүт жана сүт азыктары. Уйдун сүтү көптөгөн пайдалуу заттардын, анын ичинде D витамининин, кальцийдин, фосфордун жана рибофлавиндин булагы болуп саналат. 1 стакан сүттө, тагыраагы 200 мл сүттө 115-130 бирдикке чейин D витамини камтыйт. Мындан сырткары сыр, быштак жана айран ичүү сунушталат. Тогузунчу. Сабиз. D витамини бар жашылчалардын тизмесинде биринчи орунду сабиз ээлейт. Сабиздеги белоктор жана витаминдер көп түрдүү дартка даба. Көптөгөн изилдөөлөр боюнча мээнин иштешин дагы жөнгө салат. Онунчу. Соя сүтү. Вегетариандар үчүн мал азыктарына альтернатива бул соя сүтү. 0,127 мг D витамини бар. Ошондой эле С витамини жана темирге мол келет. Он биринчи. Брокколи. Жай отко кайнатып бышырылган жашылчаларда витаминдүүлүк төмөндөбөйт. Ушундай жол менен бышырылган брокколи D витаминине мол азык. Он экинчи. Дан азыктары. Буудай, жүгөрү, күрү чөңдү көп колдонулган дан азыктары дагы витамин Д'га бай. Бирок жогоруда саналган азыктардай витаминдин булагы эмес. Мындан сырткары D витамини, балык майы жана кальций капсулалары колдонуу сунушталат. Бирок бул капсулаларды доктурдун көзөмөлүсүз колдонуу коркунучтуу. Бир даана омега-3тө 135 бирдик D витамини бар. Бул азыктарды ашыкча жеп алуудан абайлаңыз. D витаминдин дозасы жаш куракка жараша белгиленет. 50 жашка чейинки колдонуучулар үчүн суткалык доза 5 микрограммды түзөт. 50 жаштан 70 жаш курактагыларга 2 эсе көп, тагыраагы 10 микрограмм колдонуу сунушталат. Улгайып калгандарга 15 микрограмм витамин алуусу шарт. Витамин ашказан дубалы аркылуу майлар менен кошо сиңет. Күн нурунан алсак тери аркылуу өндүрүлөт. D витамининин туура жана пайдалуу сиңирүү үчүн B, Е жана С витаминдери менен кошо жегенди сунушташат. Дүйнөлүк статистика боюнча өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин жашоочулары организм талап кылган D витаминдин 10% гана толукташат. Бул нормага көнүп калган организм D витаминдин мурдагы өлчөмгө караганда көп колдонсо дагы көптөгөн ооруларга алып келет. Организмдеги витаминдерди нормасында сактап, дени сак жашоого кадам таштоону чечиңиз. Ал үчүн доктурларга кайрылып, көзөмөлдөн өтүңүз шарт. Бул видео сизге пайдалуу болду деп ишенебиз. Дагы пайдалуу маалыматтарды билгим келет десеңиз, анда биздин каналга катталганды унутпаңыз. Ден соолугуңузду жакшы караңыз.